Мисалга алсак, биринчи мугалим, ак кеме чыгармаларын алсак болот. Мындан улам мен жалпы төртөөңүздөргө тең бирдей суроо бергим келип турат. Сиздер окуган кайсы чыгармалардан адам укуктарынын кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү боюнча басмырланышын көргөн элеңиздер? Баштап берсеңиздер. Советтер Союзунда окуп, Советтер Союзунда ошол тарбияны, ошол коомдо чоңоюп калдык. Анан ал жерде бир гана советтик идеология болгон да, баардык адам мисалы үчүн өзүн ошол бир трактор сактап калып, өзүнүн өмүрүн кыйса, ал баатыр болуп эсептелген. Техника үчүн адамдын өмүрү эч качан бааланган эмес да, тилекке каршы. Мисалы үчүн талаада буудай өрттөнүп атса, жарым гектар буудайды сактап калып, сен өл деген нерсе менен түшүндүргөн да. Бул Советтер Союзундагы ошол коммунисттик идеология менен чыккан китептердин баары ошого тарбиялаган. Адам өзүнүн, адам өмүрүн, бул адам өз өмүрүн бир келет, ошону баалоого үйрөткөн эмес да. Бул көп баардык чыгармаларда бар да ошол. Биз Салижан Жигиттин чыгармаларында, мисалы Советтер Союзунда эки биздин жазуучубуз, ошол биздин жарандарыбыз ошого каршы өзүнүн оюн так айта алган да. Бул Чыңгыз Айтматов өзүнүн чыгармалары менен кыйыр түрдө айтып берген. Советтер Союзундагы система бизди азыркы айтканда банкротко алып барат деп. Баягы Кылым карта бир күндөгү макул деген жазмасы бул Советтер Союзу баарыбызды бир тилде, динди жок кылып, баарыбызды бирдей рамканын ичинде тарбиялап атат. Демек келечек жок болот. Буну көзүңөрдү ачкыла айгана эл деп бизге түшүндүрүп берген. Ошондой элечи. Салижан Жигитов ошондой эле элге душман болуп, экономика Советтер Союзу кыйраганда экономика деген эмне деген, элди биз керек болсо кандай билим беришибиз керек, элди кийин жашаганды үйрөтө турган билим беришибиз керек деген түшүнүктөр берген да. Мен макулмун Абдыхат Турбаевич менен, анткени мен дагы ошол советтик доордо окуганмын, советтик пропаганда адабиятты окуп келгенбиз. Советтик пропаганда адабиятында дайыма ошол жанагы адам мамлекет үчүн деген принцип менен жазылган чыгармачылар көбүрөөк болчу. Анан мамлекет адам үчүн деген андай чыгармачылар деген жок болчу. Ошондуктан көпчүлүгүндө баягы коомдо, мектепте, детсадта, кайсы жерде жанагы эле ошол окуу жайларда адамдарды ошол мамлекет үчүн жашаш керек, мамлекет үчүн иш кылыш керек деген ошондой принциптер менен окутуп, ошондой адабиятты дагы берип турчу да. Анан эми азыр башка ошол өз оюн критиканы айткан чыгармачылар анда деген мындай адамдарга белгисиз болчу, алар деген көп чыгарчу эмес. Ошо менен эми азыр мына мен көрүп атам, азыр жаңыдан биз ошонун баарын түшүнүп, азыр өзүбүздүн адабиятыбызды өнүктүргөнгө ошондой бир кадамдар жасалып атат, бирок ал абдан аз, жаңы эле башталып атат. Мен ойлойм ошол келатып бизде дагы мына азыр көп жаңы жазуучулар бар болуш керек. Бирок биз аларды тааныбайбыз, анткени мына азыр айтып кеткендей, ошол азыр сөздөрдү, ошол Салижан Жигитовдун айткан сөздөрү ошол көрө албастык же ошол атайын баягы мамлекет андай шарттарды түзүп бербеген үчүн ошондой биз жаңы чыгармачыларды аз билебиз да. Рахмат, бар болуңуз. Сапаргүл айым, айтсаңыз, азыркы учурдагы жаш муун катары кайсы көркөм чыгармаларда адамдардын кандайдыр бир өзгөчөлүгү боюнча басмырлоонун түрлөрүн көрүп окуп билип атасыздар? Биринчиден, урматтуу залдын катышуучулары, ушул форумдун баарыңыздар көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Негизи эле буга чейин айтып кеткендей, спикерлер чын эле адам укугу жана адабият тууралуу сөз болгондо бизде биринчи эле башталат ушул Советтер Союзундагы учурундагы адабият жана андан кийинки адабият деп. Тилекке каршы мектеп программасында дагы деле алардын уланып жатканы биринчи көйгөй. Бирок мен азыр бул мисал катары биринчиден азыр жаштар арасындагы популярдуу же болбосо дүйнөдөгү эң бестселлер китептердин бирөөсү Джордж Оруэллдин 1984 деген китебин билесиздер. Ал жакта ушул бийликтин адамдарга карата аюусуз мамилеси, саясаты жана дагы адамдардын билип алуу китептерди же болбосо жалпы эле өлкөдө кандай окуя болуп жатканын
билүү укугунун тепселениши айкын көрсөтүлүп берген. Ошондой эле Фаренгейттин 451 деген китеби бар. Анда дагы адабияттардын аеосуз күйүлгөнү жана дагы адамдардын таптакыр китеп окууга же болбосо билим алууга көзүн ачууга мүмкүндүк бербеген аеос саясат көрсөтүлөт да. Ошол китептин экөөтө кыргызчаланды. Ошол абдан мындай кыргыз адабиятындагы дейбизби, жаштар үчүн дейбизби, Нурболот өзү катышкан чоң бир ачылыш дагы, бир жагынан жаштар үчүн мүмкүнчүлүк дагы болду. Чын эле алар бийликтин демократия деп койгон эле тырмакчанын ичинде чындыгында бийликтин табияты кандай экенин түшүндү. Тарых кандай жазылып жатат, статистика кандай жаралып жатат, жана адамдардын тагдыры, чоңдордун тагдыры, жалпы эле коомдун тагдыры кандай бурмаланып жатат адамдардын көз астында деген айланасында сөз болгон. Ушул эки китеп адам укугунун тепселениши боюнча жалпы эле массага карата бийликтин аеосуз мамилеси жөнүндөгү эң жаркын мисалдар. Рахмат, бар болуңуз. Нурболот, өзгөчө пикириңиз барбы бул жаатта? Рахмат жок. Биз негизи эле адам укугу дегенде биз мындай адабият менен адам укугунун байланышын бир көрбөйбүз да. Мисалы үчүн бул панелдик талкуунун алдында деле 1-2-3 сын пикир айтылды. Эми бири-бирине кошпогон түшүнүктөрдү айкалыштырып бир панелдик талкуу уюштуруп атышыптыр деп. Чынында адабият аркылуу жалпы массага бир адам укуктары, адамдын баягы базалык укуктары жөнүндө баалуулуктарды сиңирүүгө чоң жол ачылат. Мен айтайын деген ойду мынакей жаңы эле Сапар эле өзүңүз толуктап айттыңыз. Бул эгемен Кыргызстандын тарыхында адам укугуна багытталган бир канча чыгармалар жарык көрдү эмес, чет тилиндеги чыгармалар кыргызчаланып атат, которулуп атат. Мисалы үчүн Китепстан басма үйү ошол Джордж Оруэллдин 1984 романын антиутопиялык жанрдагы чыгарманы которуп тартуулады. Бул чыгарма дүйнөнүн 50дөн ашуун мамлекетинде тыюу салынып, Орусияда бул чыгарма экстремисттик адабият деп табылып, Белоруссияда бул китепти жайылткандар өрттөлүп, камалып атканда кыргызча жарык көрдү. Бул экөөнүн ортосунда бир эки эле жума айырма менен жарык көрдү. Бул дагы болсо баягы биздин коомдун ачыктыгын айгинелеп турат. Анан биз дагы ошол мамлекеттердин кейпине түшүп калбашыбыз керек. Биз тилекке каршы ошол жолго туруп алдык азыр. Бирок биз ал нерсеге баягы жол бербешибиз керек. Анан эгер өзүбүздүн авторлор жөнүндө айта турган болсок, ошол эле мынакей бүгүнкү иш-чаранын негизги уюштуруучусу Олжобай агай өзү Адам плюс деп баягы сексуалдык азчылыктар боюнча китеби жарык көргөн болчу. Эми бул дагы баягы азыркы коом үчүн, азыркы биздин шарт үчүн өтө зарыл болгон бир эмгектердин бири болуп калды. Анан эми сөз эркиндигине азыркы биз көрүп аткандай кысым болуп аткан учурда, кадам сайын зордук зомбулук күчөп аткан учурда адабият аркылуу, китептер аркылуу адамдардын укугун коргоо темасын көтөрүп, аны популяризациялоо мына адабият айдыңында жүргөн бизге, сизге чоң бир милдет болуп атат, алдыга коюлган. Анан мен бир ойду айткым келет эле, дүйнөдө адам укугуна багытталган сонун бир чыгармалар бар. Биз ошолорду токтоосуз автордук укуктарын алып, мына бул жерде басма үй ээлери отурат, мен кайрылып калгым келет. Токтоосуз автордук укуктарын алып, которууга киришишибиз керек. Мен которулушун самап жүргөн бир эмгек бар. Бул Оган жазуучусу, Афган жазуучусу Халид Хасейндин «Бегущий за ветром» чыгармасы. Афгандар талиптердин бийлигинин астында калган учурда, бизде аялдарга болгон зомбулук болуп көрбөгөндөй күчөп турган учурда, балдарга болгон зомбулук болуп көрбөгөндөй күчөп турган учурда, диний радикализм курчуп келаткан учурда мындай чыгармалар кыргыз тилинде жарык көрүп, кыргыз коомчулугуна тартууланыш керек. Мисалы үчүн казактар бул китепти былтыр Батберек кууган балалар деп которушту. Ошондуктан мен эми Казакстанга барганда, баягы Алматыдагы басма үй ээлери менен жолугуп келгенде, бизди аябай жаман көрүштү, сынга кабылдык, бирок бул казак элинин келечеги үчүн чоң иш жасадык деп сыймыктанып атышат да. Биз дагы мынакей басма үй ээлери дайыма элдин агып, эл эмнени талап кылса, биз ошону гана которуп беребиз деп өздөрүн чектей беришет. Мен дагы ошо басма үй ээлерине кеңеш берет элем. Элди агартабыз деген баягы милдетти алдыңарга койгондон кийин, ошону мойнуңарга алгандан кийин коркпой ушундай адам укугуна багытталган адабиятты дагы кыргызчалап, аны жайылтууга бир салым кошуучу мезгил келген. Эми ошону жасаш керек. Рахмат. Жакшы ойлор айтылды. Басма үйлөрү бул сунушту эске аласыздар деген ойдомун. Абдыбахап агай.